Мен айтайын дегеним, Мейкинбек Акимович менен Нурланбек Асанбековичти мен толугу менен колдобойм. Жанарбек Кубанычтын азыркы Гүл Акматкулунун айтып кеткендей, борбор боюнча отдельный могу шайлоону эл тарабынан шайланганын мен да колдоймун. Ошто 60% өзбек улутундагылар түзөт. Мен айтып коеюн. 2010 жылы өзбек менен кыргыз согушуп, араң калганбыз. Мэр шайлайбыз деп дагы жаңжалга келиштин кереги жок. Араң эл азыр өзбек туугандарыбыз менен, бир туугандарыбыз менен кыргыз эли өтө жакын мамиледе бир туугандай болуп турган кезде, эртең мэр шайлоодо бир ортодон жана политтехнолог, саясатчылар чыгат дагы улуттар аралык бир жаңжалдарга алып барып коюшу мүмкүн. Андыктан мындай абайлап, аярлап мамиле кылышыбыз керек. 60%-ин Ош шаарынын өзбек улутундагылар түзөт. Мен өзбек улутун жакшы көрөм, бир туугандарыбыз. Бирок баягы саясатта ушундай мэр шайлоодо, депутат шайлоодо, президент шайлоодо бузукулар, 3-чү тарап, 4-чү тарап дегендер чыга калышы мүмкүн экен. Андыктан урматтуу депутаттар, моундай мыйзамдарды кабыл алганда стратегиялык жагын, улуттун, кыргыз мамлекеттин бүтүндүгүн эске алып, жакшына аяр мамиле кылганыбыз жакшы. Бизге стабилдүүлүк, мамлекеттин өнүгүүсү эң биринчи кезекте. Анан могул борборду пилоттук түрдө деп Жанарбек Кубанычевич жакшы мыйзамдын концепциясын алып келипсиңер. Бул жерде мен Бишкек шаардык кеңешинде 2 жолу депутат болгон катары айтып коеюн. Бишкек шаардык кеңешинде. Бул жерде 45 депутат бар. 45 депутаттын дагы, алардын дагы эл тарабынан шайланган, ошол мэрди жумуштан алуу, отчетун угуу, отчеттун кабыл алуу же кабыл албоо боюнча ошол эл тарабынан шайланган шаардык кеңештин депутаттарынын да укугун карашыбыз керек. Жанарбек Кубанычевич. Андыктан мен муну дагы журналисттердин ары бери бурбаңыздар. Мен болгон нерсени какиес айтып коюп атам. Рахмат.